Республикасының Жогорку Кеңешінің депутаты Мадымаров Адахан Кимсанбаевичке берілді. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агалар, апалар, достор, эжекелер, жеңелер, алыстан жакындан келген коноктор. Бүгүн ушундай бир жакшы иш-чара, жол курулуш аземи. Ошол жол курулушка арналган бая биздин ал жерде апалар отурат, жакшы билет, бул Сурпа жайы экен да. Сурпа жайы десе экен. Себеп могул аксакалдар жакшыраак түшүнөт. Марафон деген ар кандай өтүп атат Кыргызстанда. 30 жылдан бери эле марафондун аркасында жүрөбүз. Жакшы эле Сурпа жайы экен. Ким колунан келген нерсесин алып келип, ошол сурпага төгө берет экен, кошо берет экен. Ошол кошулган нерселердин баарына жараткан Аллах берекесин берсин. Ошол кандай үмүт менен отурган болсо, ошол үмүттөр акталган болсун. Бир жери мына Жогорку Кеңештен биздин депутаттардын кошумчасын айтты. Биздин өзүбүздүн жеке кошумчаларыбыз бар. Жалпакташ 3 капчалга чейин жол курулат. Бир нерсени айтып коюшубуз керек. Райондун жетекчилиги отурат бул жерде. Бул жерден алыстан келген жол транспорт министрлигинин орун басары Табылды мырза отурат. Табылды мырза келип койсоңуз, могул соңку кезде протокол деген аябай начар бузулуп кетти. Ушундай протокол. Министрдин орун басары отурат. Бул кишинин сөзсүз чакырылып коюшу керек. Жергиликтүү администрациядан башка администраторлор бар. Ошол кишилер бар. Нурлан Сулайманов деген баштакы жол министри отурат. Нурлан мырза, сиз дагы келсеңиз болот бул жака. Биз адистердин пикирин угушубуз керек. Бул жол курулгандан кийин жолдун сакталышы деген маселе бар. Кандай сакталат? Себеп биздин жалпакташтан азыр Кыргызстан эмес, Борбордук Азия эмес, бүтүндөй күнкор мамлекеттер шериктештигине таш деген биздин чоң бир байлыгыбыз тарап атат. Мына ушул таш ташыган машиналар ал жолду кандай абалга алып келет? Ушуну ойлонушубуз керек. Ал канча сантиметр калыңдыкта курулат? Мүмкүн мына алайда билесиздер, көмүр чыгып атат. Ошол көмүр ташыган чоң автоунаалардын бүт баарына альтернативалык жол кылып, эл ташыган, эл каттаган жолго жүргүзбөй атат алар. Себеп жол бузулат чындыгында. Биз карашыбыз керек, 30 тонна, 40 тонна машиналар жүргөндө анын дагы инфраструктурасын кошо карашыбыз керек. Мына азыр долбоорлоо болуп аткан мезгилде мен ошол куруп аткан кишилерден, курабыз деп аткан кишилерден суранарым ушул: ар бирибиз бир тамчыдан кошуп жолду куруп, 2 жылдан кийин ал жолдон кол жууп калбайлы. Бул жагын кошо карашыбыз керек. Себеп биз билебиз, биздин айылда таза суу долбоору болуп, 38 миллион сомго таза суу курулган, куршакка кирген. Бирок бир жаан жаап, көчкү жүргөндөн кийин ал суу түтүктөрү менен кошо жок болуп, 38 миллион сом дагы жок болгон. Туурабы туугандар? Бул жагын карашыбыз керек. Ушул жактарын дагы эске алышыбыз керек. Анан ушул жакшы демилгени көтөрүп, ушуну уюштуруп аткан эр азамат жигиттерибизге, кыздарыбызга, ага эжекелерибизге чын дилден ыраазычылык билдирүү менен жакшылыкка бүтсүн. Жол курган, жараткандын алдында чоң соопко ээ болуп, ошол ар ким бир тамчыдан кошуп аткан болсо дагы, ошол соопторун Аллахым берекелүү кылган болсун. Акыретине пайдалуу кылган болсун. Акыретинде ушул кошкон салымдары үчүн жараткандын алдында чоң сыйлыктарга ээ болгон даражаларды насип эткен болсун. Элибиз аман болсун, жерибиз тынч болсун. Жана акын агабыз айтып өтпөдүбү? Аз кошту, көп кошту, эң көп кошкон мындай деп, мындай бир окуя болгон дейт. Ушундай бир элден жыйын жыйып Сурпа жайды кылып атканда бирөө төө кошуптур, бирөө бир улак кошуптур. Анан ошондо эң чоң салым кошкон, жаранга сыйлык бар деп жарыяласа, ошол улак кошкон кишини эң чоң салым кошту деп ошол табылыптыр. Эмне үчүн ушундай болду? Бул кандай адилетсиздик деп айтса, ошондо калыс казы аксакал айткан экен. Бир төө кошкондун 100 төөсү бар. Бир улак кошкондун алдында айдап жүргөн 3 улагы бар, үчөөнүн бирөөсүн кошту. Бул деген өтө чоң сыйлык деген сыяктуу. Ошондуктан могул жерде аз коштук, көп коштук дебеңиздер. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ким канча кошкон болсо, ошону 1000 эселеп жараткан Аллах
ошол инсанга кайра кайтарып бергенди насип кылсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Рахмат.